Гапыр Мадаминов агайыбыздын өмүр жана эмгек жолу 1958-жылы 17-августта Сүлүктүү шаарында жумушчунун үй-бүлөсүндө туулган. 1975-жылы Макаренко атындагы мектепти бүтүп, 1977-79-жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Гапыр Мадаминов Кыргыз Улуттук илимдер академиясында Тарых институтунун илим изилдөөчүсү. Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3-эксперименталдык гимназиянын директору. Жазуучулар союзунун мүчөсү. Замандаш журналынын 2013-жылдагы жылдын мыктылары республикалык сынагынын жылдын мыкты мугалими номинациясынын лауреаты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгынын ээси. Бир нече билимге багыт берген. Билим баалуулугу. Исхак Разаков. Билимге сапар. Ата-энелер сиздер үчүн. Акыл эмгегинин маданияты. Устаттык өнөр. Өзүн өзү тарбиялоо. Асыл инсандык сапат жана башка көптөгөн китептердин автору. Бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарында таркалып жаткан 25 жылдык эмгек тажрыйбасы менен энелер мектебинин негиздөөчүсү. Азыркы учурдун дүйшөнү деп аталган.